Ала Тоо аянтындагы апрель окуясында курман болгондорго коюлган эстеликтин жанына жарандар түшкө жуук топтоло баштады. Бул митингге чыккандардын саны реакция 1 акциясына катышкандарга караганда азыраак. Бирок мурдагыдай эле тынч жана маданияттуу өттү. Талаптары коррупцияга бөгөт коюлсун, уурулардын орду түрмөдө, сөз эркиндигин коргоо жана аларга карата кысымды токтотуу болду. Бүгүн биз ушул ышкырык менен анан кызыл карта менен ушул системага жардам берип аткан, бул коррупциянын системага жардам берип аткан кишилерге кызыл картаны көрсөтөбүз да. Бул генеральный прокурор, анан жанакы сот Ибраимова деген ошого каршы биз көрсөтөбүз. Анткени алар уят, бул уят деген сөз да. Элдин силер уят болдуңар, силердин элдин адында баркыңар кетти деген сөз. Биз силерге башка ишенбейбиз деген сөз. Реакция 2 жарандык акциясынын уюштурулушуна соттун чечими менен бир нече ММКлардын эсебинин шашылыш түрдө камакка алынышы негиз болгон. Сот Жылдыз Ибраимова бийликке жагынуунун аракетинде чечим чыгарып, коомчулуктан негиздүү нааразычылык жаратты. Сама процедура однозначно. Бул процедура башынан эле туура эмес болуп калды. Ал өзгөчө мүнөзгө ээ өндүрүш иши болуп саналат. Башкача айтканда, ар намысын коргоо үчүн чегериле турган моралдык чыгымды өндүрүп алуу процесси бир күндө эле бүтө калчу иш эмес. Сотко доо менен кайрылган адам кайсы сөз же сөз айкашы анын намысына шек келтиргенин, кантип моралдык жактан кыйналганын көрсөтүп бериши керек эле. Анан бир журналист мен жөнүндө жазыптыр. Мага доо кетти деп кайрылып коюу жетишсиз. То есть каждое слово должно быть подкреплено, понимаете? Тынчтык митингинин жүрүшүнө 40 чорок кыймылы тоскоол болууга аракет кылды. Бирок милиция башына калпак кийип, желек көтөргөн адамдардын тоонун жолун тосуп акцияга өткөргөн жок. Жыйынтыгында эки тарап тил табыша албай, реакциянын катышуучулары ышкырып 40 чоронун өкүлүн сүйлөтпөй коюшту. Аянтта коррупцияга каршы жана сөз эркиндигин коргоо тууралуу чакырыктар айтылып жатканда, акциянын айрым катышуучулары 2 күн мурда чыр чыгып ок атылган Тажикстан менен чектеш аймактагы чек ара жаңжалына элдин көңүлүн бурууга аракет кылды. Азыр биз бул жакта Бишкекте митинг кылып аткан учурда Баткенде чыр чатак болуп атат, ок атышуу болуп, жарадар болгондор да бар деп айтып атышат. Азыркы учурда азыр ушул нерсе болуп атат. Анан авам сиз туура айтасыз, биригишибиз керек. Биз да азыр бөлүп жарып атышат, айылдык, шаардык, анан кийин Жапаровду колдогондор, анан кийин Матраимовго каршылар деп бөлүп жарып атышат. Биз азыр баарыбыз жалпы биригишибизге, анткени чек ара бул бардыгыбыздын көйгөйүбүз. Чек арабыз кетип атат биз бул жакта митинг кылгыча. Митингге ЛГБТ коомунун өкүлдөрү да келди. Аталган коомдун мүчөсүнүн айтымында, бул акцияга алардын уюмунан 100 адам катышууда. Ошондой эле мындай адамдардын Кыргызстанда катары калың жана алар жөнүндө элдер билиши керек деп кошумчалады. Биз Бишкекте ушундай адамдар бар. Баягы өздөрү демократия сыяктуу айтат. Баягы демократия бизге керек. Биз ушу феминист ЛГБТден келгенбиз, балдарыбыз. Ошодон митингге дагы кошчу өзүбүз бир сөздөрүбүз бар, ушу чыктык да. Мындан тышкары митингчилер коррупцияга каршы позициясын билдирип, бийликтин кадамдарын сындап жаткан жарандарды куугунтукка алууну токтотууну талап кылышты. Акциянын катышуучулары жеринде баш прокурорду отставкага кетирүү үчүн кол дагы топтошту. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.